Кушак кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 9 май күнгө бейшемби ЛТР каналында маданият жаңылыктары. Студияда сиздер менен Аида Шекенова. Бүгүнкү улуу жеңиш майрамы менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Ак жолтой элдин бактылуу күндөр үчүн аталарга таазим. Өлбөс полктун каармандарына таазим этүү ыйык милдет. Эмесе алдыдагы маалыматтар тууралуу учкай кеп салып өтсөм. Улуу жеңиштин каарманы келечектин бакчасында. Жеңиш аянтындагы ырлар. Манас эпосы, мекенибиздин башаты. Тынчтык үчүн күрөшкөн аталарга таазим. Тынчтык керек назик гүлдөргө, наристенин сүйкүм күлкүсүнө. Келечектин бакчасына барган улуу ата мекендик согуштун ардагери бөбөктөргө батасын берди. Бул балдардын эсинде, эл эсинде сактала турган көз ирмемдер тарых менен жолугушу. Ага күбө болгон Динара Мамаева. Эң кайгылуу күндөрдү артта калтырып, эң ыйык улуу жеңиш майрамын тартуулаган ардагерлерге арналган кечеде бала бакча балдары ыр майрам белек кылышты. Тайман бастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайман бас биздин батыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты. 9 май майрамына арналган биздин чоң аталарыбызга арналган улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине арналган чакан иш-чара өттү. Ошол биздин келечегибиз үчүн өзүнүн жанын аябаган ардагерлерибизге түбөлүк даңк. Жалындаган от жүрөгө, чынчыл берилгендиги, тайманбаган эрктүүлүгү жана кайратман кайтпастыгы менен өз эли жерин коргогон ардагерлерге таазим этүү максатында уюштурулган мындай кече албетте жеңиш күнүнүн маанилүүлүгүн балдарга жеткирүү жана бүгүнкү тынчтык күндү белек кылган аталарыбызды эскерүү болуп саналат. Биздин ушундай балдардын жаркыраган күлкүсү үчүн, бактылуу балалыгы үчүн, деги эле жалпы адамзаттын жакшы жашоосу үчүн ушул улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин эмгеги абдан зор. Мындан ары да Кыргызстаныбызда тынчтык, бакубатчылык, балдардын күлкүсү тынчтык күндө жаңыра берсин. Жалпыңыздарды улуу жеңиштин 74 жылдыгы менен куттуктайбыз. Бала бакча балдары тартуулаган ыр майрам жолугушуунун коногу улуу ата мекендик согушта өзгөчө эрди көргөзгөн Садыр Маммедкожоев ардагерибиздин көңүлүн көтөрдү. Айланайым балдарым, силердин биздин согуш убагында тарткан азап тозокторубузду, ачкачылыктарыбызды, сууда калып жаткандарыбызды, баткакта калып жаткандарыбызды бүт бардыгын эске салып, мына бизге жыл сайын 9 майда сыйлап турганыңарга биз толугу менен ыраазыбыз. Мына бүгүн, мына береке детсатта силер бизди куттуктап, жакшынакай кылып туруп сыйлап жатасыңар. Биз ыраазычылыгыбызды айтабыз. Биз көргөн согушту эч качан силерге каалабаймын. Силерге каалаганым чың ден соолук, узун өмүр. Мына ушуну гана каалаймын. Динара Мамаева, Курбанбек Шаршынбеков, Тыныбек Жаңыбай уулу, маданият жаңылыктары.
Улуу ата мекендик согуштун жеңүүчүлөрү улам арабыздан азайып барат. Мекендин сыймыгына айланган каармандарга арналган сыйлыктар менен катар нечен чыгармалар, ырлар жаралды. Балалыктын ачык асманына ыраазычылык билдирген балдар үнү жеңиш ырлары менен кубулжуп атты деген сюжет Бермет Чомокоеванын кийинки материалында. Жеңиш аянтында Бишкек шаарынын номер 107 балабакчанын тарбиялануучулары жана ошондой эле номер 71 мектептин окуучулары улуу жеңиш күнүн отурулай Жеңиш аянтында жеңиш ырларын тартуулашты. Көрүнчүле араң жаңа жок болуп, өрттү чаңды кечип чабыл солганбы. Балдарды бүгүн жеңиш күнүнө карата алып келгенмин, өз көздөрүм менен көрсүн деп. Бу патриотизмге үйрөтүп атабыз. Өз солдаттар кандай, парадты көрүштү, ыр айтып келишти. Бу илим билим каналына, ЛТР каналына ыраазычылык билдиребиз. Ушу балдар аябай сүймөнчүлүктө, ыраазы болуп атышат. Ушу балдар акылдуу, эстүү балдардан өссүн деп тарбиялап атабыз. Балдардын репертуарларында жеңиш күнү, офицерлер, Катюша, Ах ты зори голубые жана башка ырлар ырдалды. Ырлардан сырткары балабакчанын тарбиялануучулары улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына таазим этип майрамдык көркөм ырларды окушту. Бүгүн неме ыр айттык, жеңиш күнүнө келдик. Солдаттын. Ким болгон? Чоң атамдын атасы. Бүгүн майрам болуп атат. Бардыгы солдат келди, нахта праздновать этти. Балабакчанын тарбиялануучулары менен биргеликте ата-эне, тая-энелери дагы келип балдар менен кошо эстеликке гүл коюшту. Светлана Сартманова небереси менен бирге бүгүнкү иш-чарага келип, согушка катышкан атасынын сүрөтүн көтөрүп, эч ким эч качан унутулбайт деп билдирди. Жеңиш майрамы бир чоң майрам, аябай маанилүү биздин жашообузда. Менин атам Сартманов Калыбай согуштун ардагери, эмгектин ардагери. 3-чү даражадагы солдатский слава орденинин ээси. Кийин жумуш Белоруссиядан согушту баштап Австрия, Болгария, Венгрия, Румыния, Польшанын баарын басып өтүп, 2 майда Берлинден жарадар болуп, 2 майда Берлинде жарадар болуп, ошондон госпиталга кеткен. Согуштан кийин, госпиталдан чыккандан кийин мен Кыргызстандамын, атым Сартманов Калыбай, ушул жерде жеңиш менен келдим, өз буту менен басып келдим, ыраазымын деп жазуусун калтырыптыр. Бирок ал тилекке каршы жазуусу калбаптыр эмеде. Кийин барсак көргөн жокпуз. Айта кетсек, иш-чара ЛТРдин илим жана билим каналы аркылуу уюштурулуп, ага 50дөн ашуун бала катышты. Бермет Чомокоева, Үсөн Камчыбеков, Эдил Абилмеджин уулу, Маданият жаңылыктары. Нечен доорду басып өткөн элибиздин улуттук башаты, мамлекеттин символу Манас эпосы. Жеңиш майрамы менен бирге Манас тууралуу баян Эржигит Тилекбекулунун материалында. Манас эпосу кыргыздын көнөргүс улуу кенчи болуп, абалтан бери муунда муунга өтүп, манасчылардын көпүлдөп айтуусу менен азыр күнгө чейин жетип келет. Кыргыздын тарыхын, көнө турмушун, каада салтын, маданиятын өзүнө сиңирип, дүйнөдөгү көлөмдүү келген эпостордун башкы сабында туруп, кыргыз жүзүн ааламга таанылтып келет. Улуу жеңиш майрамынын 74 жылдыгын утурлайм. Манас эпосунун үчилтигин сактоо, изилдөө жана кеңири жайылтууга багытталган жыйын Алкул Осмонов атындагы улуттук китепканада болуп өттү. Бул долбоорду ушу Манас үчилтигин сактоо боюнча биз атайын адистерди, Манас таануучуларды, манасчыларды, окумуштуу жазуучуларды чакырганбыз. Ушу Манас дүйнөсү менен иликтеп изилдеп жүргөн инсандарды. Мына ошолордун алымча кошумчалары менен бирге биз ушу улуттук программанын долбоорун талкуулап сунуштайбыз. Чүкөдөй баштын ичине 100 миңдеген саптарды батырып, төгүлө айткан манасчылардын орду эбегейсиз орунду ээлеп турат. Ал эми алп манасчы Саякбай Каралаев улуу ата мекендик согушка катышкан. Манас айтуу учурунда манасчы кулак төшөө уккан угармандарга салгылашуудагы окуяны толук жеткирип берген. Манасчылардын өзүнүн аткарып аткан орду көтөргөн жүгү баштагандай болсо ошондой эле ал эмес. Бүгүнкү күндө жүгү оорураак десек жарашат. Себеби замандын өнүгүүсү, ар тараптуу багыттардын көбөйүшү атаандаштыкты талап кылган заманда жашап атат дагы. Ошону менен катар
ошого туруштук берүү аракеттери болуш керек. Манас эпосунун өзүнө мисалы мыйзам, мамлекеттик мыйзам бар Манас эпосу боюнча. Андан сырткары мынакей 2012 жылдан 17 жылга чейин 5 жылдык улуттук программа иштеп келди. Азыр болсо кийинки 5 жылдыкка дагы ушул улуттук программа боюнча Манасты сактоо, жайылтуу, коргоо боюнча талкуу жүрүп атат. Манас эпосу эл турмушунан алган орду мааниси боюнча жалпы элдик эстелик мурас болуп эсептелинет. Бирок ал бара-бара толукталып, жалпы элдик мааниге ээ, бүткүл калктын тагдырына зор ойногон маалымат кабарлар менен мазмуну байып, улуттук маңыздагы өлбөс өчпөс улуу мураска айланышы ыктымал. ЮНЕСКО дүйнөдө 90 өнөргө дүйнө жүзүнүн өлкөлөрүн адамзаттын озокку мурасынын шедеври деген наамын ыйгарган. Ошонун ичинен 7-өнү шедеврлердин шедеври деп жарыялаган. Ошо 7-өнү момундай бир килейген китеп чыккан. Ошо 7-өнүн бирөө биздики. Манасчылык, дастанчылык, төкмакындык өнөр. Проектсин мен түзгөн. Эми кеп проект түзгөн эмес. Бул түзгөн кишинин атагы болбойт. Ошол улуттун атагы бол. Кыргыздын тарыхын, бүгүнкү жашоосун жана алдыңкы келечегин Манас эпосунан көрүүгө болот. Анткени кылымдардан бери кыргыздын кыргыз экенин өзүнө камтып дүйнөгө таанылтып келет. Жарым саат, 15 мүнөт, 1 мүнөт, өлбөй турса жеңишкалар жетишмек. Минтип токтоп жер терметкен дүңгүрөк үйлөрүнө, сүйгөнүнө жетишмек. Улуу ата мекендик согуштун каарманы эми элдин эсинде, сүрөттөрдө, эстеликтерде, биз эстеп турганда алар өлбөйт. Калганын Гүлбар Камчыбек кыз айтып берет. Поздравляю. Здоровья вам. Спасибо. Целуемся. Губы не буду. 75 лет. 75 лет в следующий раз. Если доживем, обязательно доживем. Да, как крепко. Вот чувствуется. Вам приказ. Кандуу согушка барып, эли жер үчүн күрөшкөн аталарыбыздын эрдиги кылган кызматы эч качан эч убакта унутулбашы керек. Мына дал ушундай уран менен Борбор шаарыбыздагы Ишембай Абдрайымов атындагы Кыргыз авиациялык институтунда улуу ата мекендик согуштун 2 жолку батыры, 1-авиация мугалими Абдували Курбаналиевдин эстелигинин ачылыш аземи болуп өттү. Ошондой эле институттагы корпустардын бирине ысымы ыйгарылды. Бүгүн биздин окуу жайда жеңиш күнүнө арналып Кыргыздын дагы бир чыгаан уулдардын бири Абдували Курбаналиевке окуу имаратына ошонун аты коюлган. Ошон коюлган себептен бүгүн жеңиш күнүнө арнап ошол кишинин эстелигин ачып жатабыз. Ошо окуу имараттын астында Абдували Курбаналиев жөнүндө 2 сөз айтып кетсек, бул жогорку Орто Азия жана Кыргызстан дагы биринчи аскер учкуч болгон киши экен. Ошондой эле ал эң биринчи учкучтарды даярдап келген мугалим киши болгон. Фронтко көптөгөн мугалимдер, көптөгөн учкучтарды дайындап, ошолордун ичинде СССРдин 2 жолу баатыры Талгат Бегелдинов да ошолордун ичинде. Ошол кишиден билим алган. Ошол себептен биринчи мугалим, авиациялык мугалим катары ошо биздин окуу жайда ошо кишиге эстелик ачып, ошо кишини таалим кылууну туура деп чечтик биз. Таранчиевтердин жээндери болобуз. Биз кыздардан тараган балдарбыз. Таранчы атабыздын бир уулу искусство тарабында иштеп, бир уулу согуштан курман болгондуктан кийин ошо кыздын баласын багып алган экен. Киши төрөлгөндөн эле ошол очокто отурабыз. Ата эне колубуздан узады. 82-81 жылдарда өкөтөн катары менен кетти ата энелер.
Андан кийин байкебиз өтүп кетти, 83-жылы искусство тарабында иштеген. Андан кийин эле Илап эле эки карындашы калды эле. Ошол мен келин болуп келгенде радионун үстүндө бир саргайган сүрөт турар эле. Ошол сүрөт көрсө Ткачев менен ошол Исмаилбек атабыздын сүрөтү экен. Артында авиаполктун, военный часттын сүрөттөрү турчу. Ана айнекей эжекебиз мамабыз да, биз эжеке деп көңгөнбүз да. Эжекебиз ыйлай берди. Анан кыргыздыкы 40 жылда дегенден кийин деген макал бар эмеспи? Ошол сыяктуу анан кийин ошол баатырдыгы мурда укканбыз, ушул тылда берилген экен деп. Ага чейин тиги кызыл искыбарлардан табылышты, Москвадан сурашты, ошентип отуруп 1991 жылы 5-майда баатырдык берилди. Мектептин ысыны алынды, музей бар. Бүгүнкү бейпил турмушка согуш ардагерлеринин кылган эмгеги салымы ополтоодой. Алардын кан майданда күрөшүп, жеңиш үчүн күн түн дебей азап тартканын унутуу мүмкүн эмес. Биз дайыма жаркын келечек тартуулаган аталарыбызга таазим этебиз. 9-май улуу жеңиш күнүңүздөр куттуу болсун. Гүлбаргам Чебекова, Аскар Маратов, Тыныбек Эргешев, маданият жаңылыктары. Эч ким эч качан унутулбайт. Өлбөс полктун ар бир каарманы, тарыхтын, ата мекендин баатырлары. Тынчтык менен уланган келечек үчүн ар дайым таазим этебиз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар. Кечиңиздер болсо ойдогудай улансын.